Білесіздер да, мұрдағы президенттердің башын емне жұтқанын, парламенттік шайлаулар жұтқан, Ақаевтың башын Алға Қырғызстан жұтқан, баласы менен қыздап кірді, тура туғандар. Бакиевтің башын Ақжол партиясы, Атамбаевтың башын СДПК жұтты. Бирок алар бір еле партия менен барған. Алға Қырғызстан, Ақжол, СДПК менен. Бұлар 200-лік емес, 300-лік қылып, 3 партия менен баратпай бұл. Ошол 3 партия менен баратқандар, ар кимиси азырттан эле 30-дан мандат алабыз деп 90 мандатты Атыр элек айылдын терисин бөлгөндө эле бөлүшүп атат да. Бул деген уурулук деп 30 жыл Кыргызстандын элинин ырыскысын урдагандар бүгүн элинин тандоосунду урдуп атпайбы. Биз ушуга каршы чыгып, жаныбыз ачып, тамагыбыз айрылганча кыйкырып жер-жерлерде жүрөбүз. Бизге болгон кугунтук күч мына жанар айтпадыбы? Сурабалдиеваны суракка чакырды деп. Анын кол тийбестик макамы бар, абсолюттук. Борбордук шайлоо комиссиясы уруксаты бермейинче аны камакка да албаш керек болчу. Бирок чакырып атат. Элге жеткизбейге аракет кылып атат. Агитаторлорду түндө башка чабып кетип атат темирлер менен. Баннерлер тыгылып атат. Бизге мүмкүнчүлүк бербей атат. Эмнеге? Анткени алар коркуп атат. 4-октябрда көбүрөөк мандат алып койсо, көргөн күнүбүз эмне болот деп. Азыркы сурамжылоолор көргөзүп койду. Атамекен партиясы алардан ат чабым алдыга чыгып кетти. Мына ошолор үчүн алар Атамекен күчөгөн сайын ак үй жак түтүп атат. Алар коркуп атат, түнү тынчуктай албай калды. Мына кечеги алайда канча деген эл тозуп алды. Алар Акаевди тозуп алган жок. Акаев баштаган жанарды, жаштарды, акыйкатты, чындыкты тозуп алды. Каршы тозуп алды, кучактап. Мына эгемен элдин батырлары үстүнө болот. А бийлик не кылып атат? Бийлик кол алдындагылардын бардыгын, кошоматчылардын бардыгын жанагы улуу Атамекендик согушта штрафтан батальондун алдына салды. 3 партия кылатат, 300-лük кылып 3 партия кылатат. Тайкеси, кудасы, үкасы, акасы, жени, балдызы, агасы, карындашы. Ушул болмок беле. Ушунчалык ач көздүк болобу? Мейли, мага десе 4 партия менен барсын, 5 партия менен барсын, болгон мандаттын барын алсын. Бирок алар элинин эркиндигин, тандоо укугун тартып албасын да. Биз эмнеге тарттырышыбыз керек? Элдин тандоо укугун эмне үчүн саттырышыбыз керек? Эң эле булардын менчиктебегени элинин, эркин тандоосу. Мына ушуну булар акчага болотат да. Мен таң калганым, Баткенде баасы чыгып калыптыр добуштун. 4000 экен. Ошто 5000 экен. Жалалатка келсек, жартысы акча, жартысы башка дейт да. Башкасы эмне десем, бизде байлар мончого түшүрүп атат дейт. Ал кандай мончо десеге бир бай талапкер бар. Ошонун мончосунан бекер чүп жүдө агарып атабыз дейт. Дененин кири кетет, кир сам менен деле. 2 дагара суу менен кирди кетирсең болот. Бирок көкүрөктөгү кирди кантип кетиребиз? Ошол көпөстөр бүгүн бекер кылат. А эртең силерди тааныбай калат. Алар 5 жылда бир эле келе турган жана Кытайдын товарындай эле нерселер. Эми артыбызды айтпадымбы? Байлардын партиясы катат, ушул 3 партиянын тизмесин карагыла. Алардын курагын карагыла, алардын курамын карагыла. Мына биздин курак, мына биздин курам. Жаш деп ушуну айтат. Жаш деп ушуларды айтат. Ушул жаштарга жаңы дем деген менен чыгып, эски элитаны алмаштыруу мезгили жетти. Же силер бизге жумуш бербейт экенсиңер, же кетпейт экенсиңер. Биз силерде таза шайлоодо күрөшүп, татыктуу кылып биз кызмат алмаштырайык десек, буга да макул болбой атпайбы? Эмне үчүн макул болбойт? Алар кеткиси келбейт. 30 жыл элди жегендер дагы жесем дейт. Анан эл дегендер менен эл жегендердин кармашып атканда элдеги сыртта кармашкар керек да. Калыстык менен
капчык кармашып жатканда карапайым эл сырттан карап турбашыңар керексиздер. Колду кушуруп коюп. Силер арачага түшкүлө. Ак менен караны ажыраткыла. Болбой калды Дооронбек Садыров айткандай. Азыркы бийлик бүттү. Жок. Эч кимде бийлик жок азыр. Бийлик көчөгө кетти. Эмнеге бийлик бүгүн бизге каршы чыгып атат? Бийлик эмне үчүн бизге атандаш кылып бизди бутага алды? Эмне бизге балеке тоюн салды? Анткени бийлик, биздин кыргыз бийлиги байлардын, олигархтардын, бандиттердин барымтасында калды. Алар колго түшкөн плендей болуп туруп, колдору байланып калды. Баштары айланып калды. Алар эч нерсени башкара албай калды. Эң ирде байлар башкарып атат. Байлар парламентке барасы деп кыргыз өкмөтүн алдына салып айдап алды. Анан айтып атат. Ата мекенди жайлагыла деп. Анан байкуштар жүрөт мына. Биздин артыбызда бүгүн кечкери 2 машина жүрдү. Дэви Нексия менен Форестер. Аларды кылар жумуш жокпу? Же мына Кыргызстандын душманы жанарбы? Же менминби? Биздин парламентке барганыбызда трагедия эмес. Алардыкы биз келечек деп жүрөбүз. Силер же келечекти тандагыла, же кесепетти тандагыла. Же ата мекенди калкалагыла, же биротоло ата мекенди талкалагыла. Же биз силер менен бирдикте алардан кутулабыз, же биротоло тизе бүгүп утулабыз. Башка жол жок туугандар. Башка жол жок. Байлар дагы базып алса, дагы 5 жылга базып алса да шоорубуз бүттү. Анан кийин айтпагыла. Бармаңарды тиштеп отурасыңар. Шайлап алып дөдөйдү баш оорулар көбөйдү деп. Дөдөйлөр баратат. Көңдөйлөр баратат. Көкүрөгүндө эчтекеси жок. 5 жолу депутат болгон, 6 жолу депутат болсун деп бели бүк чүйүп калган, тиши деле түшүп калган. Элден чыгып калган. Уялып калгандар баратат, уялчактар. Бандиттер баратат. Ушу Кыргызстанды 30 жыл тондогондор. Акаевди саткандар, Бакиевди саткандар, Атамбаевди саткандар, анан азыркыны сатпайт деп кимдер кепилдик бересиңер? Сатат да булар. Сатат да. Анан ошолор кайтара баратат да биз сизди сактайбыз депчи. Алар сактабайт. Сактаса ушу кечке сактайт эле го. Алар өмүр бою кошоматтан чыга албайт. Коркуп жумуш кылат. Мына ушундай кыйын кырдаалда Кыргыздын эртеңкиси бүдөмөк болуп калганда азыр дагы бир уюм чыкты да, баарына каршыбыз депчи. Ай баракелде дейсиң да. Ошол баарына каршы дегендерди мен бардыгын пикирин сыйлайм. Бирок алар ириде түшүнүш керек. Алар бир долбоорго кирип кетти. Ал эмне болгон долбоор? Ал байлардын долбоору. Эгерде азыркы сурамжылоо боюнча баарына каршы добуш алда келатат. Баарына каршы добуш бергени бул байкуштарга каршы добуш бергени, байларга жакшы добуш бергени. Эгерде ошондой добуш көп боло турган болсо, байлардын мандаты көп болот, байкуштардын мандаты аз болот. Болду, башка эч нерсе болбойт. Алар ириде ушундай кадамы менен алар тиги байлардын, бийликтегилердин камчысын чабып атат. Анткени 16% ала турган болсо, 13 мандат олигархтарга өтүп кетет. Дагы эле 10-11 депутат өтөт да, дагы 5 жыл кыйкырып чырылдап өтөт. Алар көз алдынча бюджеттеги, мен бюджетти орусчадан кыргызчага отурган бюджет деп. 5 жылдык бюджетти бюджет булар. Биз ошолорду жебесин деген эле балдарбыз. Ошолор дебесин, алар дебейт. Алар жегенди гана билет. Урматтуу туугандар, адамдын ар намысы, акыл парасаты, адамдык сапаты баары абийирде. Ушул абийир менен акча күрөшүп жатканда абийирге жакын барыңыздар. Абийирди сактап калыңыздар. Абийир деген эмне? Абийир ал добуш. Адамдын жан дүйнөсүндөгү жалгыз байлыгы ал добушу. Бүгүн эң кымбат добуш, байкадыңыздарбы? Добуш болбосо мен келмек эмес, бул келмек эмес, паспортуңарды чогултмак эмес, форма кимини көчүрмек эмес, Бишкектеги туугандарыңар салам айтмак эмес. Туурабы? Добуштун баасы кымбат, бирок андан дагы Кыргыздын келечегинин баасы андан кымбат. Добуштун баасы азыркы добуштубуз алтынга тете. Анан ошол добушту бүгүн биз пулга айлансак, Кыргызды кулга айлантабыз. Башка жок. Же биз
шайлайбыз, же біртола жайлайбыз. Екі ғана нәрсені таңдайбыз. Ақ менен қараны. Же жаштарды, же аларды жегемдеген қарт баштарды, же байларды, же тайларды. Же жанарды, же аларды. Başka жоқ. Өлкө тейін başka жоқ. Сілер бүгін шындыққа жардам берем десеңер, Шыныбектің баласына жардам бергіле. Ақиқатқа жардам берем десеңер, Ақаевтың небересіне жардам бергіле. Başka жоқ. Жоқ, байларға жардам берем десеңер, байларға да жардам бергіле. Біз аға да қарсы емеспіз. Бирок ата бабалардың арбағы алдында атолдық парзыбызды, қырғыз деген қарызыбызды эмне деп айтабыз? Ақыретте сұрақта айтабыз да, сен doğuşыңды сатпадық беле, сен келечегіңді сатпадық беле деп. Doğuşын сатқан, қонышын сатқан да, қонышын сатқан, жерін сатқан, жерін сатқан, елін сатқан, елін сатқан, енесін атқан жоламан да, Дөненбай да, Маңқұрт да, анда бардығыз мамлекет банкрот балдар болуш керек, банкрот болуш керек. Біз ошоны айттып, ачуу чындыкты айтып, ар бир айылдык кыштактарды кыдырып жүрөбүз. Ушул чындыкты айттып, біз алардай болуп акча менен сүйлөшкөн жокпуз. Biz ар кимибиз келип, алдыңарга келип, мына сейтектей болуп, баш ийип, добушуңарды сурап атат. Карызга берсеңер, эртең сурай аласыңар ушулар. Эми сага карызга бергем, сен сейтек жалалатка келтирип, ак калпагыңды чечип туруп, башыңды салып туруп, добушуңду сурабадың беле. Мен сага добушуңду бергем, мен сага мына маселени чечип кой деп келдим. Кабыл алда чечип бер десең, мына ушул болайт. Biz карызды кайтарабыз деп келатабыз. Алар сатып алабыз деп келатат. Сатып алган менен белекке берген менен керекке бергендин айырмасы бар да туугандар. Силер бизге кредитке бергиле, көтөрмөгө бергиле. Биз алардай болуп 5% кредит беребиз, ипотеканы азайтып беребиз, парламенттин санын кыскартабыз, тигудаш. Биз уурларды санын кыскартабыз. Биз бюджетти көбөйтөбүз. Biz bir gana kepildik beremiz, biz erkekçe eşekçe işlep beremiz, başka işte görmeyiz. Anan, urmatlı Жаллат туғандар, мындан кейінгі сапарыбыз Базар Қорған, Нокен райондордун менен андан нарын өтүп кетебиз. Biz мына 17 күндүн ичинде толук Кыргызстандын ар бир чоң райондорунда 2-3төн, кече Каракулжа, Өзгөндү кыдырып бүттүк. Бардық жерді қыдырабыз, бардық жерге жетебиз. Алатоонун ат баспаган аймактарын барын кыдырабыз. Акыйкат элдин добушун карызга алабыз. Калыс элдин добушун карызга алабыз. Намысын карызга алабыз. Айырын сактап калабыз деп жалындап, жалбырап жүрөбүз. Силер дагы, мен ойлойм, ушул жерге келгендер, паспортун бербегендер, намысын бербегендер, айырын акчага сатпагандар келди деп ишенем. Егер андайлар бар болса араңыздар да, егер ошону алып калган болсоңуздар, алыңыздар. Чөнтөккө салыңыздар. Түү деп туруп ырымда бирдек алыңыздар. Бирок ошо сиздерди сатып алам деген кишини 4-октябрда сатып салыңыздар. Ошондон кийин алар Жалалатка келбейт, Жалалатка акча бербейт. Бердин эли акыйкат. Булар сынбайт, булар сындырат дейт. Биз схеманы эли тааныш үтүп сындырышыбыз керек. Силер эртеңки шайлоодо урматтуу эл менен болобуз десеңер, Элвиранын партиясын, акыйкат менен болобуз десеңер, Акаевдин партиясын, чындык менен болобуз десең, Чыныбектин баласынын партиясын тандагыла. Башка нерсени тандабагыла. Мейли шайлагыла. Бирок келечекти, эртеңкини эч убакта пулга айландырбагыла. Келечекти балдарын кулга айландырбагыла. Мен силерден ушул гана суранам. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар.